Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Балам азыр ошто буту иштебей жатат. Колескада алып кетиптир. Бул жерден күч колдонуп, бирөөсү маска кийип, бирөөсү билбейм. Күч колдонгондор ким экен? Кайсыл жерден ошо балаңыз баса эле? Ушул жерден эле күч колдонуп, бирөөсү белге тээп, бирөөсү өйдө көтөрүп туруп, семантка таштаптыр. Баламы өлтүрүп коя жашап атат. Баары ким эже ошол милицияларбы же ким? Милициялар ушул жерден ошондо колеска менен алып кетти. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө балаңыз ошондо колескада отуруп калды. 8 күнү камалган, кече базар күнү алып кетишти да ошко. Дени соо беле? Бердиганы соо болчу. Басып жүрөт. Кыргыз элим, кыргыз журту. Көрдүңүздөр, чырактай бала камалып кетти. Блогер. Мен дагы магазинде иштейм, ал баланы бирок колдойм. Ал бала туура иш кылды, туура жолдо. Көрдүңүздөр, эне байкуш канча сыздады. Ыйлап жатат, жүрөк ооруйт көргөн адамга. Кыргыз элим, кыргыз журту, канекейдей болгон эжелерим, Курманжан даткадай апаларым, сиздер дагы колдоп коюңуздар. Кыргыз элим, кантип эле Манастын урпагынан ушинтип бала камалып кетти эле. Манастын баласы кантип эле камалып кетсин ошентип. Манастын балдары, Манастын урпактары антип каматып койгонубуз болбойт. Ошо менттердин кичине кызыкчылыгы үчүн өзбек кыргыз дагы уруш чыгып кетпесин. Кыргыз элим, келиңиздер, колдойлу, эжеге жардам берейли. Кыргыз элим, бул нерсе жазылган Манас эпосунда дагы. Казак кыргыз каттаган, баарыбыз бир атадан. Куткардыбы Кудайым, Кытай калмак чаткалдан. Атабыздын сөзү бар, Өзбектин өзү бар. Карыганда бир перзент Байжакып бала көрүптүр. Бул деген Манасты көргөнү. Манастын урпак жигиттери, Манастын урпактары кантип эле ошентип ушундай чырактай баланы каматып ийик. Келе. Бардыгы салым кошуп, энеге жардам берейли. Эне байкуш сыздап атат. Эртең ошо баланы адилетсиздик менен каматып албайлы. Ошончо бала адилетсиздик менен камалган жетер. Эми бир бала сактап кайлалы. Кыргыз элим, көрдүңүздөр, бул жерде ким прав, ким не прав экени билинип эле турат. Кыргыз элим, ал дагы биз үчүн күйгөн, эми биз ал үчүн күйүшүбүз керек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, барсыңарбы? Мен жанагы Оштогу болгон окуя боюнча бир аз айтып кетейин дедим эле. Бауыржан деген активистти камап салышыптыр. Правоохранительный органдарга, жанагы МВДнын сотрудниктерине туура, таза жана закондун негизинде иш жүргүзүүнү талап кылабыз. Кыргыз эли, биз бул жактан көрүп турабыз. Кандай иш жүргүзүп атканыңарды дагы көрүп турабыз. Албетте бир четинен аптан күлкүнүчтүү иш козгогонуңар. Албетте эки тарапты бирдей караш керек болот. Анткени Конституцияда жазылган укук, закон бардыгына бирдей деп. Албетте ал жерде силер күлкүнүчтүү окуя болуп атат да, бул жерде силер камераны жакшылап көрсөңөр, ал жерде дискриминация конкретно орун алып атат. Тең салмактуулук каралган жок. Камеранын көзүнчө ошо ровдунун айланасында бир тарап Бауыржанга сөгүүлөрдү жасап, жана ошондой эле журмалап, кол салууларга чейин мүнөздөрдү көрсөтүп жатат. Ошолорду да силер караган жоксуңар. Албетте буга тийиштүү чаралар көрүш керек. Жана ошондой эле магазинде канчадан заявлениялар келип түштү. Магазинде доказательства, даже камерада просроченный товарлар витринада ошол жерде турганын деле силер көрүп туруп ошол жерге чара көргөн жоксуңар. Албетте ал жерде акты түзүлүш керек болчу бир четинен. Аны дагы кылган жоксуңар. Силерден бул жерде эч бир мындай илимиңер бар, илимиңер жок экенинен кабар берип турат да. Муну мен ойлойм, прокуратура жагы ошол ишти карап берсе депчи. Жана дагы бардык ошол жердеги сотрудниктердин баарын бир сыйра экзаменден өткөрүш керек. Албетте бизге бир көчөдөн келген адамдардын кереги жок. Же болбосо акча менен эптеп орношо болгон адамдардын кереги жок. Канча адамдар ошол жерде ыйлап, мисалы Бауыржандан башка адамдар деле ыйлап, кыйналып,
өз укугун билбеген адамдар канча жүрөт, мисалы ошолордун укугун эгер өзүлөрү туура иш жүргүзө албаса кантип коргойт? Андай кимге ишениш керек болот? Андай беспредел ишиңерди токтотуп тез арада чечип өзүңөрдүн кыргыз жаранына болгон мамилеңерди ошол жерде закондорду сактоо түрүндө иш жүргүзгүлө демекчибиз. Эгер мындай болбой турган болсо, албетте мына орозо бүтсө, Кудайым буйруса, бул ишке биздин толук непосредственно түздөн-түз укугубуз бар кийлигишкенге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, менин бүгүнкү кайрылуумдун себеби кечээ күнкү биздин Кыргызстандагы болгон мына 2-3 күндүн аралыгында катары менен болгон окуялар түрткү болду. Биринчиси Ош шаарындагы казинону текшерип ачыкка чыгаргандыгы үчүн Азаттыктын журналистине көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар болсо, экинчиси Өзгөн районундагы Турсунбай ата соода борборунда блогерди жанакы срок өтүп кеткен товарларды, продуктовый болгондо дагы продуктовый товарларды сатып жаткан соодагерлердин блогерге болгон бул дагы зордук зомбулук десек болот, кордоо десек болот. Ошондой провокацияны чыгарууга аракет кылышканын көрүп турдук. Ушундай жат көрүнүштөргө биздин жергиликтүү бийликтегилердин тез реакция жасабагандыгы бүткүл кыргызстандыктарды мынау биздин Москвадагы бүткүл Россиядагы жердештерибизди аябай гыжырдантты деп айта алам. Себеби мен ушул жерде Москвада жүрүп, ушул окуяны көрүп, мени менен сүйлөшкөн жердештерибиздин бардыгы муну өтө катуу, жүрөктөрү оору менен кабыл алышыптыр. Бардыгы сиз өзгөндүксүз го, өзгөндө ушундай нерселер бар экен да, Ошто ушундай нерселер бар экен да, бийликтегилер эмне кылып жүрүшөт деп катуу айтып жатышты. Бул болгон окуялардын көлөкөсү биздин азыркы президентибизге дагы көлөкөсүн тийгизет. Себеби биздин жергиликтүү бийликтегилер ушуга тез реакция жасабагандыгы болуп атат да. Адамдар азыр бардыгы ушул нерсеге көңүл бөлүп, эмне болот экен, аягы эмне менен бүтөт экен деп күтүп отурушат да. Ошондуктан мен бардык жердештерибизге кайрылат элем, мындай жат көрүнүштөргө көңүл кош карабастан бардыгыңыздар тике туруп болгон окуяга өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү кошуңуздар. Себеби мындай көрүнүштөргө биз өзүбүз карапайым эл реакция жасабасак, биздин бийликтегилер кенебей отуруп, кээ бир жергиликтүү бийликтегилерибиз айрыкча алардын нанын жеп алышкан, же болбосо кандайдыр бир зависимости бар экен, унча калышпайт экен да. Мына Өзгөндөгү окуяны көрүп, ошонусуна күбө болдук десек болот. Ошол жерде отурган ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери турду. Ошолорду кенебей туруп жанында ошол соодагерлердин балдары жөн эле сөгүнүп, кадимкидей паслать этип турушат ошол жерден тике, колуңан эмне келет деп. Бул мындай көрүнүш эмне десе болот? Ал баланы ошол жерден эле колун кайрып көтүнө тээп айдап кириш керек болчу да ошол кызматкерлер. Ушуга таң калабыз да. Берки аялды эми айтпай эле койлу, оозго алгыс сөздөр менен кордоду блогерди. Анан келип олорго эме көрсөткөндүн ордуна келип кайра блогерди камап коюптур десе, бардык адамдардын мындай эмеси түшүп калат экен да. Биздин Кыргызстан кандай өлкө болуп келет атабыз? Жат көрүнүштөрдү жок кылайын деген адамдарды кайра камап атса, бул эмне деген шумдук өзү? Буга ошол
жергиликтүү бийлик, Ош шаарынын бийлиги, Өзгөн районунун акимчилиги эмнеге тез реакция жасап көңүл бурбайт? Ушуну контролго алыш керек эле да. Мен азыр кайрылат элем, эми жергиликтүү бийликтегилерде сөз жок. Аларга жетиши да кыйын экен да. Ошондуктан азыр биздин Өзгөн районунан депутат болгон депутаттарыбызга кайрылат элем. Ушул болгон окуяларга контролдоону күчөтүп колго алсаңыздар. Ушу укук коргоо органын кандай жыйынтыктарды чыгарып жатат, кандай текшерип жатат. Атын атап айтканда, биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз Улукбек Зулпукарович, Алы Азимович, Курманкул Токтаралиевич, сиздерге кайрылат элем. Ушул нерсеге көңүл коштук кылбай, ошо жогорку кеңеште да карап, муну анан өзүңүздөр да контролго алып, ушунун этегине, ушул иштерди этегине чыгарууга жардам берсеңиздер, аябай жакшы болмок. Элдин дагы ыраазычылыгын алат элеңиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. YouTube каналынан баарыңарды көрүп турасыңар, Өзгөндө эмне гана чыр-чатак болуп аткан. Бул видео бизге да келип жетти. Өзгөндөгү кырдаал карап көрсөк өтө эле оор экен. Күнөөсү жок адамдарды камап, биздин эле кыргыздар өзүбүздү камап жатканыбызды көрүп жатабыз. Арыстанбек атабыз айткандай, кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп бекер айтпаса керек. Биз элден чыксак кийик болуп калабыз. Ошондуктан мыйзам чегинде болуп жаткан ишти мыйзам чегинде аткарыш керек. Качан гана кыргыз төшөктө жатып өлчү эле деп муну да бекер айтпаса керек. Ошо продукцияны жеп, просроченный продукцияны жеп, биз да төшөктө жатып калбайлы. Ошондуктан Бауыржанга айтарым, кыргыз үчүн деп күйүп жатасың. Мен сага чоң ыраазычылык билдирем. Ар бир кыргыз, ар бир улут өз мекенин сүйүш керек.